Ош шаарынын тургуну Насырова короосундагы 6 сотук жерге жүзүмдүн түрүн эккен. Мында жүзүмдүн 20дан ашуун дал ушундай түрлөрү бар. Келген кардарлар короосунан 80-100 сомдон алып жатышат. Абдинасир Нышанов короосун жүзүм бак кылган. Анткени жемиштин бул түрү анын эң жактырган мөмөсү. Учурда 25 жылдык мээнетинин акыбети кайтып, жүзүм шактары ийиле мол түшүм алып жеринен сатууда. Ар бир нерсеге жүрөктөн карасаңыз жакшы болот да. Ушул жүзүмдөрдү да үй бүлөбүз менен бала сыяктуу карап келебиз. Быйыл бул жүзүмдөргө 25 жыл болуп атат. Атамдан үйрөнгөнмүн. Учурда хобби катары карайм. Багбан жүзүм асырууну эс тарткандан атасын ээрчип бак карап жана башка багбандардан тажрыйба алмашып үйрөнгөн. Короосун жүзүмгө толтурган, жүзүмдүн сейрек сортторун аргындаштырган. 64 жаштамын. Ниет бар буюрса жүзүмдүн 64 түрүн короомду өстүрүүнүн аракетин көрүп жатам. Коңшу Өзбекстандын мамлекетинде 200дөн ашуун жүзүмдүн көчөттөрүнүн түрү бар. Мен дагы көчөттүн жаңы түрлөрүн эккенмин. 2 жылда мөмөгө кирет. Учурда жүзүм бышыкчылыгы, ийиле бышкан мөмөнү канаттууга алдырбай жыйнап алуу керек. Ал үчүн коргонуу аракеттерин багбан көрүп койгон. Аны менен катар бышкан жүзүмдөн дары жасайт. Коромдогу жүзүмдөн алмадан уксус жасаймын. Ал инсульт, инфаркт, кант диабеттерине дарылык касиети жогору болгондуктан алдын алууга жардам берет. Бышып үзүлгөн жүзүмдү кардарлар жерге койдурбай соодалашат. А бирок багбан алдыдагы кыш жеңил келсе деген тилекти айтат. Анткени кыш ичи жүзүм бакты жылуулап, суукка тоңдурбай жылуу буюмдарга ороп карап чыгат. Ал эми түбүнө көң салып, номдуулугун сактайт. Зарина Рахманбердиева, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.